Салам достор, бүгүн сиздерге орустардын сүйүп жеген өзгөчө баклажан салаты менен бөлүшөмүн. Бул баклажан салаты майонез менен жасалат. Анда эмесе эң биринчи эле ушундай баклажанды тазалап алабыз. Андан кийин жууп алгандан кийин ушундай кылып салымка кылып бөлүктөргө бөлүп туурап алабыз. Баклажанды туурап алган соң бир идишке салып, үстүнө тузду салып, аралаштырып бир аз кое турабыз. Баклажандын согу чыгып кеткенге чейин ушундай болуп бир 10-15 мүнөт, 20 мүнөткө чейин койсоңуздар боло берет. Ушундай аралаштырып койгондон кийин туз чыгып калат. Андан кийин эле ушундай чеснокту майдалап, бычак менен деле майдаласаңыздар болот. Ушундай давка менен деле өткөрүп алабыз, майдалабыз. Андан кийин эле помидорлорду ушундай алып, жаман жерлерин тазалап алабыз дагы. Соломка кылып турабыз муну дагы. Помидорубузду дагы өзүнчө бир идишке салып кое турабыз. Андан кийин эле биздин жумурткабызды бышырып алабыз. Бышырып алгандан кийин муну дагы соломка кылып эле туурап алабыз. Ага чейин биздин баклажаныбыз даяр болуп калыптыр. Ошентип согун бир идишке сыгып алып аласыздар. Мындан дагы көбүрөөк чыгышы мүмкүн. Андан кийин эле газга ысытып, бир аз гана май куябыз дагы. Ошол кызарганча кууруп алабыз. Мынакей баклажан кызарып куурулуп калды. Эми болсо бир идишке алып, салатыбызды аралаштырганга өтөбүз. Эң биринчи эле баклажаныбызды салып алабыз. Андан кийин эле чесногубузду салабыз. Үстүнө биз помидорубузду жана жумуртканы кошуп, бир аз гана туздан кошуп, майонезибизди кошуп аралаштыра беребиз. Кичине кара мурч кошуп койсоңуздар дагы болот. Баарын салып алгандан кийин майонезибизди алып кошуп аралаштырабыз. Мынакей биздин салатыбыз ушундай болуп эле даяр болду. Салатыбызды тарелкаларга салып, каалагандай кылып кооздоп тарта берсеңиздер болот. Кааласаңыздар көк чөп менен кооздосоңор болот. Мен болгону ушул жаңгак менен кооздоп койдум. Ушундай салат болуп чыкты. Сиздер да жасап көрүңүздөр. Кандай болду? Комментарийге жазып кетиңиз. Жана ошондой эле биздин каналга катталып алыңыз. Жаңы видеолор чыкканда сизге белгилүү барат.